Бизде эле көп уктук, баланчы алып келиптир, эме алыптыр деп, Кытайдан прямой алыптыр дегендер. Эми алар мындай серый схема деп коет да, жанагы алып алат да, анан проблема өзүнүкү болуп калат да. Бул жерде официальный эме ошол завод менен иштеген представитель болгондуктан бүт проблемаларды ошолордун мойнуна жүктөлүү да. Мисалы 1 жылдык ошол сервистик обслуживанияга гарантия бизге кол коюп туруп берилди, договордо даже көрсөтүлгөн. Анан буга биз эме кылбай эле койсок болот. Анткени бул жерде бүт бардыгы керектүү инфраструктуралар бүт бардыгы камтылган. Бул иштегенде эффективдүүрөөк болот. Анан кокус бир жеринен бузула турган болсо, оперативдүү түрдө булардын складынан алып туруп ошол запастык тетиги салынып ишке кайра кире берет да. Берки жана лицензиялуу турдуу эмес, мындай түз алам дегендердики кичине проблема болуп калат экен да. 1-2 жума эме менен келгенче запчастын күтүп калышат да. Бизде айыл чарбада мындай проблеманын кереги жок. Срокто өткөрбөй эме кылышыбыз керек. Биздин кечээ пилотубузга эме өтүлдү, сабак өтүлүп, ошол эмелердин баары эми бул компьютерлук технологияларды түшүнгөн адис эле, бат эле түшүнүп эмелерди алып, даже пробный полетторун жасап туруп сервистик кызматты өткөрүп беришти. Анан дагы бир нерсе бар.